Биз көрүп турган жерибиз бул кадимки Word вариантынын ачылып турган Word файлдын ачылып турган жери. Биз бул жерде каалагандай көлөмдөгү тексттерди жазып алабыз. Мисалы, биз Алыкул Усмонов жөнүндө маалымат даярдайлы дейли. Алыкул Усмонов бул кыргыз акындарынын, кыргыз поэзиясында өзгөчө жол салып кеткен классик акындардын сап башында турган кыргыз атуулу болуп эсептелинет. Биз айталы ошол акын тууралуу. Бул жерге чакан китепче болуп чыгарыла турган же болбосо кандайдыр бир илимий макалага тиешелүү болгон форматтарды алып көрөбүз. Биз өмүр таржымалы көчүрүп мен керектүү маалыматты белгилеп алдым дагы курсордун жардамында. Ctrl+S копировать командасын аткардым. Биз бул маалыматты Word'го таштайбыз. Биз биринчи негизги темабызды коюп алышыбыз керек болот. Биринчи бетке Алыкул Усмонов Залкары деген теманы коелу. Биз бардык Ctrl+A командасы менен баарын белгилеп алабыз. Бул жерде биз дагы теманы кошуп коелу. Бул жерден жарык көргөн китептерин дагы кошуп коелу. Рус тилинде формалору Ctrl+S командасын аткардым. Жаңы страницаны ушул Ctrl+V вставить. Биз эми бардыгын, жалпы бардык шрифттерди бирдей стилге алып келип алайлы. Times New Roman биз 14-чү шрифти пайдаланалы. 14-чү шрифт бул стандарттуу шрифт болуп эсептелет. Эми биз эки жагын бул жерде көрүп атабыз. Биздин экраныбыздын тексттик калабыбыздын сол тарабы артып турду болуп турат. Биз аны инструментти колдонуу менен тегиздеп алабыз. Абзацтарды биз бүтүргөн эмес. Биз эми биринчи беттеги теманы чоңойтуп алышыбыз мүмкүн. Азыр биздин кагазыбыз A4 форматы. Кадимки принтерден чыгарганда листтер чыгат го, аппак лист. Мына ушунун размеринде турат. Бул биз Word'ду ачканда автоматтык түрдө A4 размери. Тигинен 210 см, турасынан 197 см болуп эсептелинет. Аны биз кайерден билебиз? Биз мына жерде биздин сызгыч болсо линейкабыздын
кайсы бир жерин басып алуу менен бизге кагазыбыздын размери чыгат, же болбосо параметр страницадан таба алсак болот. Аны разметка страница, андан кийин параметр страница. Размер бумаги бул жерде биздин кагазыбыздын чоңдугу 21 сантиметр, 29, бийиктиги 29,7 сантиметр, ширинасы 21 сантиметр болуп турат. Поля дегенибиз бул жерде жогорку полясы бир сол жагынан 3 сантиметр, төмөн жагынан 2 сантиметр, оң жагынан 1,5 сантиметр болуп турат. Биз бул стандарттуу түрдө ушул размер бекитилгендиктен ушул размер калып тура берет. Эми жазуулардын аралыктары, стандарттуу түрдө 1,5, 1,15 миллиметр боло берет. Ал жердеги 1,15 миллиметр бул эки катардагы жазуунун аралыгы болуп турат. Биз негизинен жалпы стандартка биздин файлыбызды коюп алдык. Биз кааласак бул жерден размерин, кагазыбыздын размерин өзгөртүп койсок болот. Параметр страницанын размер бумагыдан биз кааласак 10-15 форматта, кааласак A5 форматында. A5 форматы деген бул кадимки биздин китептерибиз. Мына ушул китеп форматына коюп берели. Биздин кагазыбыз бир топ кичинерде. A5 формат дегени ширина 14,8 сантиметр, высота 21 сантиметр. Башкача айтканда, жанагы A4 форматында кагаздын жарымы A5 форматында кагаз болуп калды. Окей. Муну көңүл бөлөбүз. Бир топ бизде 14-ші шрифтте турат жанагы боюнча, бирок жазууларыбыздын чоңойгондугу байкалып калды. Жазууларыбыз чоңойгондой байкалды, бирок биздин жазууларыбыз чоңойгон жок, биздин кагазыбыз кичинерди. Бул A5 форматында биз 14-ші шрифт бир аз чоңураак болуп калат, ал жерге биз 12-ші шрифт менен беребиз. Эми биз полясы берип көрөлү. Полясы 2 сантиметр, 2 сантиметр, бул жагынан деле 2 сантиметр берип койсок жетиштүү болот деп ойлойм. Эми Алык Осмонов деген биздин темабызды биз төмөнгө түшүрөбүз да, борборлоштуруп түздү. Бир аз чоңойтуп туруп, майлуу шрифт, курсивный кылып берип коюшубуз мүмкүн. Эми биз бул чыгара турган чакан китепчебизге бет коюп коелу. Аны биз каалаган жерибизге койсок болот. Ал үчүн вставка менюсуна киребиз дагы, номер страницы командасын карабыз. Вверх бардык беттин жогорку тарабына коебуз. Биз ол жерге бетинин жанына биздин чакан китепчебиздин темасын да коюп койсок болот. Чыга түзөлөт. Алдын сызык менен ажыратып коелу. Биз жогору карай көтөрүп коебуз. Биздин мына биз бир эле жерге койдук эле шаблонда. Автоматтык түрдө Алык Осмонов кыргыз поэзиясынын залкары деген жазууларыбыз бардык
барактарыбыздын жогорку тарабына чыгарылып калды. Бул жерде бир шаблон даярдап алдык. Биз Алыкул Осмоновдун сүрөтүн да коюп коюшубуз мүмкүн. Картинканын ичинен вот биз кайсыл сүрөтүн коюп койдук биз. Ушул сүрөттү коюп койдук. Копировать картинку. Биздин өзүбүздүн документибизге кайтабыз дагы. Ставить. Сохранить. Сохранить. Рабочий стол. Сакталган картинкабызды жерге кое алабыз. Форматына киребиз дагы. Өзүбүз каалаган түрдө сүрөттү жайгаштырып алсак болот. Барактын төмөн жагына коелу дейли. Бул жерден өзүбүзгө керектүү жерлерин алып калып, сүрөттү кыркып алсак болот. Эффекттерди колдонсок болот, өзүбүз каалагандай. Аркасына көлөкө түшүрүү жана башка эффекттер. Форматына киребиз дагы, ал жерде яркосттарын өзүбүз керектүү өлчөмдө берип алсак болот. Ак кара түстөрдү жана ак кара түстө кылып берип алсак болот. Бул биздин биринчи бетибиз болду, экинчи бетибиз, үчүнчү, төртүнчү жарык көргөн китептери. Биз борборлоштурабыз дагы буну. Жирный шрифтте жазып коебуз. Бардык тамгаларды биз авто берели, кыргыз тилинде дегенде биз кыйгач курсивный жазуу менен берип коелу. Борборго карап түзөө. Бул жерде Алыкул Осмоновдун чыккан китептери жөнүндө маалыматтар кетти. Негизинен мына ушул процесс менен биз чакан китепчелерибизди даярдап алсак болот. Бар котормолор. Биз кааласак ар бир бетке граница берип койсок болот. Рамка деген анын үчүн граница страницадан рамканы тандап алабыз дагы. Өзүбүз каалаган стилди, өзүбүз каалаган түстү бул жерде сүрөттөрдү пайдалансак болот. Мисалы биз калемдин сүрөтүн пайдаланып көрөлү. Окей. Бул жерде карагыла жалаң калемдин сүрөтү менен курчалып калды. Бирок бул биз үчүн ыңгайсыз. Бул жерге биз койбой койгонубуз туура болот. Ушуну менен
биздин чакан китепчебиз даяр болду. Таржымалы. Аны дагы биз борборго каратып чылдырып коебуз.